Баткен облусундагы Лейлек району Куштун атынан коюлган жер Кыргызстандын борборунан эң алыс жайгашкан. Бишкектен район борбору Исфанага чейинки аралык дээрлик 1100 чакырым. Быйыл эң алыстагы район президент жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылын зор саамалыктар менен жыйынтыктоонун алдында турат. Алардын бири райондун борборун чек арадагы айылдар менен байланыштырган жолдун курулушу. Ооба, Исфана шаарын айылдары менен байланыштырган жолу буга чейин деле болгон. Бирок анын бир бөлүгү мынтип коңшу Тажикстандын аймагында эле. Эми Лейлектин Ылдыйкы деген чөлкөмүнө райондун борборунан Кыргызстандын аймагындагы жол менен жетүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Көп жылдан бери эңсеп күткөн жолду ошондон улам дагы жергиликтүүлөр эгемен жол деп расмий эмес атап алышкан. Бул жол 2015 жылы башталды. Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ушул 3 лоттон турган жол болчу. Бул биринчи лоту Исфана Кызылбел Кайрагач 36 километр 100 метр аралыкты камтыйт. Бул жол албетте бул мурдагы эски жолубуз барыңыздарга маалым болгондой Тажик Республикасынын Коргончу айылы аркылуу каттагычу элек. Бул жол эгемендүү Кыргыздын жолу чек арабызга чейинки аралыкты камтып, бүткүл дүйнөлүк банк каржылап берди. 1 миллиард 285 миллион 430 миң сомдук долбоор. Аткаруучу компания Синжан Бейсин компаниясы, Кытай компаниясы. Бүгүнкү күндө элибиз ушул жолдон пайдалана баштадык. Жаңы жолдун узундугу жалпысынан эскилеринин асфальттоону кошкондо 36 чакырым. Анын бир бөлүгү мынтип эң бийик Кызылбел ашуусунан өткөн. Мындагы бөлүгүндө алгачкы ирет жол ачылып, асфальт төшөлдү. Буга чейин мында эч кандай жолу болгон эмес. Азыр эгемендүү жолубуз менен албетте каттабай баштадык. Бул бир этабы деп эсептейм. Мындан арыдагы интернационал айылынан максат айылына кетүүчү жолдун сапатын оңдоп ала турган болсок, ошондо биздин элибиз даңгыраган асфальт жол менен каттабууга мүмкүнчүлүк алып калат. Жаңы жолдун курулушу менен Лейлек району гана башка айылдар менен чек арасыз байланышып калбай, ошондой эле кенчилердин шаары аталган Сүлүктү дагы зор утушка ээ болду. Дегеним, Сүлүктү шаарынын тургундары дагы буга чейин Лейлек районунун айрым айылдарына баруу үчүн коңшу өлкөнүн аймагына кирип, кайрадан чыгууга аргасыз эле. Мына ушул сиздер көрүп турган Сүлүктү менен мына Колунду зонасыны бириктирген жаңы жолдун бүтүшү боюнча ушул жерден турабыз азыр. Бул жолдун бүткөнү бизге бир канча жакшылык эме болду. Мурда мындайга чалдып алды, Самат менен айланып Коргончо менен барган жолубуз бир канча километрге кыскарды. Анан мына Сүлүктү шаары бул кенчилердин шаары болгонуга байланыштуу основной көмүрүбүздү биз Тажик Республикасыга, Кулунду айыл өкмөтүгө, ошол жактарга ташыганда бир канча бизге ыңгай болду да, жакшы болду. Себеби дегенде мындай километр азайды, кыскарды, жолдун убакыттан утуп атабыз. Анан жөн жүргүнчүлөргө да бир канча жакшы болуп калды. Жеңил машина мына жолдор тегиз болуп, бүт жаңы знактары коюлуп, бир канча эле жакшы болуп калды деп ойлоймун. Бул эң биринчи Сүлүктүгө чоң пайдасы бар. Мисалы үчүн Исфана Сүлүктү Кайрагач. Бул уже неменин границасыга чейин. Бизде ага чейин мына Баткен облус менен биздин облустун центри менен байланыштырып турган жолда. Бул жол мисалы үчүн биз Баткенге баруу үчүн 3 саат убактыбыз кетчү. Азыр 1 саат 20 мүнөт, 1,5 саатта, максимум 1,5 саатта жетип атабыз. Биринчиден убакыт уттук, экинчиден биздин элдерибиздин мына техника бузулбай калды. Үчүнчүдөн биздин мына ошол жерде Сүлүктү шаардан чыгарган 240 миң тонна көмүр чыгарган болсок, сонун 100% автотранспорт менен ташыйбыз. Бул деген автотранспорттун бир жагынан убагыны, экинчи жагынан тетиктери сынбай жакшы бизге эң чоң экономический эффект ушул жол берип атат бизге.
баса азыркы учурда жолдун курулуш иштери дале да болсо жүрүп жаткан Кольцо айылдагы административдик жактан Сүлүктүү шаарына карайт. Мурда анын тургундары борборуна жетүү үчүн Лейлектин гана эмес, Тажикстандын дагы аймагын басууга аргасыз эле. Келсем жол жакшы болду мына. Алдың мына Тажикстан менен чектеш айылда жашайбыз биз. Şu чектеш айылдан өтүп 45 мүнөт 1 сааттын арасында барчу элек. Эми азыр мына жолдун курулганы жакшы болуп калды. 10 мүнөттө жетебиз Сүлүктүү шаарына. Биздин көп конторалар бардыгы Сүлүктүүгө карайт. Ошол жака барып документтерин турлайбыз. Ошого жакын болуп калды. Мына жолдор жакшы болуп калды, тегиз болуп. Бийликтерге рахмат, şu жолдорду салып берип мындай жылдын өнүктүрүү жылыга жакшы иштерди кылып атат. Ошолорго рахмат айтабыз. Азыр мына Тажикстанга чектешпей, ушул жактан өтпөй мына жактардан тез барып келип атабыз айылга. Сүлүктүү шаарына барып иштерибизди беймалал бүтүрүп келип атабыз. Мурда эски жолдон жүргөнүбүздө биз Тажик Республикасынын территориясына кирип туруп, анан өтчүбүз, ал жерде солдаттар токтотуп, анча-мынча тоскоолдор көп болчу. Азыр мына Кыргызстандын өзүнүн территориясынан жакшы болуп, анча иштерибиз жакшы жүрүп атат. Албетте официалдуу түрдө ачылуусу, анан кийин балансыбызга алуусу келечекте алдыда. Бирок бул жол биздин ылдыйкы Кулунду, Жаңы Жер, Бешкент, Маргун айыл өкмөттөрү менен районубуздун борборун, областыбызды, бүтүндөй Кыргызстаныбызды катташтыра турган маанилүү, стратегиялык мааниге ээ болгон жол болуп курулду. Сапаты боюнча жакшы, элибиз ыраазы. Мына эгемендик жолубузда каттап кандайдыр бир пикир келишпөөчүлүктөр, тирешүүлөр болгондо эле Тажик Республикасынын чек арачылары чыгып коргончодон жолубузду бууп, биздин элибизге ыңгайсыздыктуу жаратчу эле. Бүгүнкү күндө элибиз эгемендик жолубуз менен каттап бийликке, өкмөткө, президентибизге ыраазычылыгын билдирип атат. Буга чейин республиканын аймагынан жүрүүчү Ош-Баткен Исфана каттамынын жолу курулуп, ишке берилген. Эми анын андан ары мынтип айылдарга чейин жетиши буга чейинки каттамдын логикалык жыйынтыгы десек болот. Демек, жаңы жолдун аякташ менен жогоруда айтылгандай эле Лейлектин 55 миңден ашуун эл жашаган төмөнкү айылдарынын эли район борбору Исфанага, Орто Азиянын качегары аталган Сүлүктүүгө, жада калса андан ары Бишкекке чейин Кыргызстандын аймагы аркылуу жете алышат. Демек, президент жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында эң алыскы региондун эли көптөн күткөн эгемен жолуго ээ болушту. Болгондо дагы эгемен деген сөздүн толук маанисинде.